Төкмө акын, обончу, ырчы Элмирбек Иманалиев көз жумду. Төкмө акын, обончу, ырчы Элмирбек Иманалиев бүгүн көз жумганы боюнча анын жакындары билдиришти. Жакындарынын айтымында өнөкөт оорудан улам ооруканада бүгүн каза болду. Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Кадимки кетмен төбөлүк, азыркы Токтогул, атактуу Эшмамбет Төкмөнүн түздөн түз тукуму. Жогорку билимдүү мектепти бүткөндөн кийин Улуттук филармониянын алдыңкы 2 жылдык студиядан окуп, андан соң Кыргыз мамлекеттик Бүбүсайра Бейшеналиев атындагы искусство институтунун азыркы Маданият жана искусство университети фольклор бөлүмүн бүтүргөн. Чыгармачылыгы Аккан арыктан суу агат деген сыңары Төкмөнүн туягы катары Элмирбек Иманалиевдин бул өнөргө болгон кызыгуусу бала кезинен, мектеп жашынан эле башталган. Алгач 6-класста окуп жүргөн кезинде колунда комуз алып, калың элдин алдында чыккан. Муну көргөн Төкмө акын Тууганбай Абдиевге жетип, жаш талантты борборго калдырган. 1993 жылдан бери айтыш боюнча республикалык жана эл аралык фестивалдардын баш байги ээси, 2016 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамдалган. Эмгек жолун чыгармачыл өспүрүмдөрдүн республикалык сейттик борборунда иштөөдөн баштаган. Кыргыз Улуттук филармониясында, Чүй облустук драма театрында эмгектенген. Учурда Айтыш коомдук фондусунун акындар мектебинин устаты болчу. Ырчы, обончу катары Булбулум, Аруу затым, Жалгыздыктан тажап өттүм, Коштошуу вальси, Мунарым, Балкыма чыгармалары менен белгилүү. Үй бүлөсү 1995 жылы Ырчы Гүлбүбү Орозкул кызына баш кошуп 2 кыздуу болгон. Кийинчерээк Нурзат аттуу айымга үйлөнгөн. Учурда жубайлардын 3 баласы артында калды. Элмирбек Иманалиевдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Булак Абал Кейжи.